Өтүп бараткан күндагы бир канча кызыктуу окуя кабарлар менен жыйынтыкталды. Анын бир канчасын назарыңыздарга тартуулайбыз. Эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган жаран каза болду. Анын жансыз жатканын камералаштары көрүп калып, абак кызматкерлерине кабар берген. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун киши колдуу болушуна байланыштуу 5 адамга айып коюлду. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы Чуңкурчак шайлоосунда белгиленет. Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында олтурган бир адам көз жумганын бышыктады. Мекеменин билдиришинче, ал жаран 28 августта таңкы 5:40 чамасында эртең мененки тамакты бөлүштүрүү маалында аталган тергөө абагына караштуу номер 21 мекемеде каза болгону аныкталган. Анын жансыз жатканын камералаштары көрүп калып, абак кызматкерлерине кабар берген. Ал жаран чүйдөгү номер 26 жатак абактын 9 айлык мөөнөтүн толук өтөбөй качып кеткенине байланыштуу номер 1 тергөө абагына 26 августта камалган. Нөөмөттөгү фельдшер 1 медициналык жардам көрсөткөн, бирок андан майнап чыккан эмес. Тез жардам кызматы чакырылып, көз жумганы аныкталды. Соттук медициналык экспертизалар дайындалды жана так диагнозун билүү үчүн кеминде 30 күн талап кылынат деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Ал эми буга чейин Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагулов 30 июлда аталган абактагы камералардын биринде бычакталып каза тапкан. Ал эми өткөн аптада Ош шаарындагы тергөө абагында уурлукка шектелип кармалган 33 жаштагы Муразбек Сапаров каза тапкан. Маркумдун жакындары ал жүрөгү кармап көз жумду деген маалыматка жакындары ишенбей жатканын билдиришкен. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев көз жумган. Бул окуяларды иликтеген комиссия алардын бүтүүсүз өлүмүнө трагедиялуу жагдайлардын жыйындысы алып келген деген алдын ала корутунду чыгарган. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун киши колдуу болушуна байланыштуу 5 адамга айып коюлду. Свердлов райондук сотунда 27 августта алардын бөгөт чарасы каралып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарды. Чыңгыз Жумагулов 30 июлда номер 21 абактын камераларынын биринде бычакталып каза тапкан. Жаза аткаруу кызматы аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүрүлгөнүн маалымдаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жумагуловду 15 июлда опузалап акча талап кылган деген негизде кармаган. Ошол эле күнү 1 май райондук соту аны 7 сентябрга чейин номер 21 абакта кармоо чечимин чыгарган. Өткөн айда жаза өтүү мекемелериндеги мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө боюнча атайын прокуратура Жумагуловдун өлүмүн иликтей баштаган. Анда кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү камалганы маалымдалган. Улуттук коопсуздук комитети 24-25 август күндөрү Баткенде ойнотулган Баткен Power лотереясы мыйзамсыз уюштурулганын билдирди. Бул фактыга байланыштуу 25 августта кылмыш жаза кодексинин 218 беренеси мыйзамсыз ишкерлик кылуу менен кылмыш иши козголуп, тинтүү иштери жүргөнүн маалымдады. УКМКнын Баткендеги башкармалыгы менен облустук прокуратура кылмышка шектүү адамдардын иштеген жана жашаган жеринде тинтүү жүргүздү. Анда 800 000 сом акча, банк карталары, машиналарды пайдалануу үчүн берилген ишеним каттар алынды. Ошондой эле байге катары ойнотулат делген 7 машина убактылуу токтотуучу жайга коюлду. Ар бир турда орточо байге фонду 5 миллион сомдон 8 миллион сомго чейин болгон. Ойнотулган билеттердин саны 2800 даана түзүлгөн. Лотереянын уюштуруучулары байгелерди ойнотууда катышуучуларды алдаган. Тактап айтканда, лотереянын жеңүүчүлөрү болгон фигураларды колдонуу фактылары аныкталган. Бирок чынында байгелерди уюштуруучулар бөлүштүрүлгөнү такталган деп айтылат атайын кызмат тараткан билдирүүдө. Учурда мыйзамсыз лотерея уюштурулгандардын шериктерин аныктоого байланыштуу ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы Баткенде 27-28 август күндөрү аткезчиликке байланыштуу бир нече факт катталганын, анда жалпы суммасы 2 миллион сомдук товар алынганын билдирди.
Агалайык ишембиде Лейлекте чегарачылар уруксат кагаз жок, аялдардын, балдардын кийимдери, таңгакталган кездеме, кыз-келиндердин буюм тайымдары жана дары-дармек жүктөлгөн кыргызстандык жаран айдап бараткан машина кармалган. Жекшембиде Кадамжайда өзбек жараны 5000 литр күйүүчү май жүктөп бараткан жеринен колго түшкөн. Анын баштапкы баасы 1,5 миллион сомго жакын деп эсептелген. Ислам илим дүйнөсүнүн белгилүү дин алымы Имам Сарахсинин эл аралык конференциясы Ош шаарында уюштурулду. Алымдын эң баалуу 31 томдук чыгармасын түрк тилине которгон профессор Сарахсинин күмбөзүн зыярат кылып, алымдын түрк дүйнөсүндө орду эбегейсиз экенин айтат. Байыркы Өзгөн шаарында Имам Сарахси атындагы кичи шаарча түптөлүп, жаш муунга таберик болчу эмгектери илимий жыйында талкууга алынды. Тасманы кабарчыбыз улантат. Өзгөн шаарынан чыккан атактуу дин алымы Имам Сарахсиге арналган пленардык жыйын Ош шаарында өттү. Ага мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов, Түрксой эл аралык уюмунун генералдык секретары Султан Раев, түрк профессору Мустафа Живатакшит, түрк мамлекеттер уюмунун Стамбул, Мармара, Памуккале жана Оштогу жогорку окуу жайлардын теология факультеттеринин окутуучулары катышты. Эл аралык илимий жыйында Имам Сарахсинин өмүр баяны, илимий ишмердүүлүгү жана эмгектери, Сарахсинин мусулман дүйнөсүндөгү таасири темаларында баяндамалар окулду. Мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов Имам Сарахсини ислам конституциясын түзүүчүсү экенин атады. Имам Сарахси 1090-жылы төрөлүп, 15 жыл зынданда жатып, 81 жашында чыгып, 3 жыл жашагандан кийин кайтып болгон экен. Бирок кылым карыткыс бүткүл ислам дүйнөсүнө бүлүк салган, ислам маданиятын, ислам беренелерин, исламдын айрым трактарын тартипке салып бирдейликкө үгүттөгөн ат көтөргүстүн ат өргүс эмгегине таазим этип, бүгүнкү келген боордошторубуз менен биздин аалымдардын ширелишкен, каада салтка шайкеш келген, элди ынтымакка үнөгөн илимий практикалык конференциянын ишине чоң ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Дин алымы 1900-жылы азыркы Түркменстандын Серахс деген жеринде туулган. Кийин Бухарага көчүп илим алган. Имам белгилүү бир саясий себептерден улам өмүрүнүн көп убактысын Өзгөндүн аймагында өткөргөнү айтылды. Түрксой эл аралык уюмунун генералдык секретары Султан Раев Имам Сарахсинин мурасы жалпы түрк тилдүү элдердин башын бириктиргенин белгиледи. Фокусту дүйнөнүн кызыгуусу ушу биздин Имам Сарахсиге Өзгөнгө өтө чоң болуп атат. Түркияда иштеп атабыз, биз көпчүлүк учурда биздин түрк arkadaşlarыбыз, кардаштарыбыз айтат, Өзгөн шаары каерде? Имам Сарахсинин ошол жазган, алмасты жазган ошол шаарын барып көрүп, бир ошого бир тазим этип келсек деген бир чоң ойлор бар. Демек, биздин Өзгөн шаары бул бир гана Караханилердин доорундагы борбор гана эмес, ошол эле учурда dini ilimdin borboruna katarda tanılып атат. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө биз Өзгөн шаары менен сыймыктанабыз. Биз ошол улуу адамдар басып жүргөн жерде басып жүргөнүбүз менен ошондой эле динибиздин тазалыгы менен сыймыктанабыз. Эл аралык илимий жыйында Имам Сарахсинин кабыры жайгашкан байыркы Өзгөн шаарын түрк мамлекеттеринин уюму зыярат ажылык долбоору аркылуу электрондук картасына киргизүү чечими кабыл алынды. Türk devletleri ordutunun teberrük ziyaret, haç turizmi projesi. Сарахсинин улуу мурасын жашатуу үчүн жаштарга, келечек муунга жеткирүү керек. Ушул үчүн биз өзүбүздүн картабызга аалымдын кабыры жаткан Өзгөн шаарын каттайбыз. Тарых булактарында Имам Сарахси 1073 жылдан 1087 жылга чейин Өзгөндөгү бир зынанда камалгандыгы тууралуу маалыматтар бар. 15 жылга жакын убакытта Имам Сарахси убактысын жөн өткөрбөй, зындан астында туруп окуучуларына сабак өтүп турган. Шакирттери анын айткан сөздөрүн жазып турушкан. Кийин ушул айтылган сөздөр, жазылган жазуулар биригип, Имам Сарахсинин Мабсут аттуу 31 томдук китеби пайда болгон. Аны арабчадан түркчөгө биринчилерден болуп түрк профессору Мустафа Живатакшит которгон. Бул үчүн 15 жыл убакыты сарпталган. Профессор алымдын өмүр жолун изилдеп, шариаттын фундаменталдык эрежесинин негиздөөчүсү экенин айтат. Muazzam atanız var ama böyle bir muazzam atanız. Китептерин зынданда жатып жазган. Өзгөндө зынданда 15-16 жыл жаткан деп айтылат. Ошол жер астында жатып, ошончо жыл бою жылчыктан шыкалаган шакирттерине эмгектерин оозек айтып берип жаздырчу экен. Ошентип, Ал-Мабсут, Усулул Фикх, Шахрук Сиярул Кабир, Зиядатуз Зиядат, Шахрук Джамиис Сагир, Шахру Джамил Кабир деген эмгектерин жараткан.
Мындан арыда имамдын эмгектерин кыргыз тилине которуу алдында турабыз. Şimdi de kanunlar çıkarıldı. Biz İmam Seraksi'nin Келечекте имамдын атында Өзгөн шаарынын борборунда кичи шаарча төптөлгөн турат. Анда көп кубаттуу үйлөр, мейманкана, эс алуу бакчалары курулары болжолдонууда. Диний аалымдын жана байыркы шаардын урматы үчүн экинчи ирет этно-фольклордук фестиваль Өзгөн шаарында уюштурулуп келүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элемин Акбаев, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эске салсак, сиз берүүнү түз эфирде көрүп жатасыз. 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү Чүй облусунун Аламөдүн районундагы Чуңкурчак жайлоосунда белгиленет. Ага президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин депутаттары, өлкөнүн коомдук ишмерлери, Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын жетекчилери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана башкалар катышат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган спорттук маданий иш-чара тарыхый инсан жер деген Чуңкурчак жайлоосунда белгиленүүдө. Бүгүн 17 мамлекеттен келген спортчулардын катышуусунда салбурун боюнча эл аралык мелдеш башталды. Анын негизги максаты Кыргызстандын улуттук оюндарын жайылтуу жана эл аралык деңгээлге чыгаруу. Аталган иш-чаранын жүрүшүн жеринен кабарчыбыз Исхак Туратбек уулу баяндайт. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына, ошондой эле Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган спорттук маданий иш-чара тарыхый инсан жер деген Чуңкурчак жайлоосунда өтүп жатат. Бүгүн 17 мамлекеттен келген спортчулардын катышуусунда салбурун боюнча эл аралык мелдеш старт алды. Ош шаарынан келген жаачы Амина Нуралиева 15 жашта. Салбурун оюндары боюнча эл аралык мелдешке катышып жаткан эң жаш спортчу. Спорттун бул түрү боюнча 5-классынан тарта машыгып келет. Өлкө ичиндеги жаатуу боюнча мелдештерде алдыңкы орунду камсыздап, дайыма ийгиликке жетип келет. Бул оюндарга да мыкты даярдыкта келген. Эл аралык мелдешке алгачкы жолу катышып жатса да, жеңишке жетүү үчүн бардык күчүн жумшайм деп тургандыгын айтат. Биз жаш эле даярдандык, жеңишке жетебиз деген ойдор бар эми. Оштон көп эле адам келгенбиз. Мен ошонун арасынан эң кичине кыз болуп келдим. Буга чейин катышкам мелдештерге Кыргызстандын ичинде, Көлдө, Баткенде, Бишкекте дагы көптөгөн мелдештерге катышкам. Чуңкурчакта азыр биринчи жолу келдим. Вот буюрса жеңишке жетебиз. Салбурун боюнча эл аралык мелдешке чет өлкөлүк 120дан ашын спортчу келген. Казак өлкөсүнөн эле 60 спортчу катышууда. Катышуучулар салбурун оюндары акыркы убакта жайылып жаткандыгын айтышат. Туркиядан келген спортчу Энес мырзанын айтымында мындай мелдештерди өткөрүү көчмөн элдин маданиятын, улуттук оюндарын, баалуулуктарын дүйнө жүзүнө таанытууга негиз болот. Ошол эле учурда чет өлкөлүктөрдү тартып туризм тармагын мыкты деңгээлге чыгарат. 5 yaya okçu, geleneksel Türk okçuluğu yapacak arkadaşımız ve bir adet de ben atlı okçuluk yapacağım. Burada yarışmaya katılacağım. 31. Egemenlik gününü kutluyorum Kırgızistan'ın. Nice 30 yıllar, 300 yıllar, 3000 yıllar olsun inşallah. Салбурун боюнча эл аралык мелдештин негизги максаты Кыргыздын улуттук оюндарын жайылтуу жана эл аралык деңгээлге чыгаруу. Жалпысынан Ош шаары жана Ош облусунан 20дан ашуун спортчу келип, салбурун оюндарын ар бир түрү боюнча катышууда. Тайган жарыш, бүркүт салуу, ителгини далбага агытуу, жаатуу, ат үстүндө жаатуу сыяктуу спорттун бул түрүнүн 8 түрү боюнча мелдеш жүрүүдө. Салбурун оюндары боюнча мелдеш 2 этапта өтөт. Алгач эл аралык спорттун түрлөрү боюнча эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына арналган мелдеш. Андан соң Байтик канайолунун 200 жылдыгына арналган республикалык мелдеш да өткөрүлмөкчү. Көчмөндөр оюндарына даярдыктын дагы бир белгиси, анан кийин жылда өтүүчү эгемендүүлүктүн күнүнө арналган эл аралык мелдеш болуп белгиленип калды. Бул быйылкы жылы экинчи жолу өтүп атат. Жерлерде жайылтуу боюнча бул улуттук каада салтыбыз, өзүбүздүн баягы баалуулугубузду жерге унутта калып бараткан
өнөрүбүздү жайылтып кайра жандантуу үчүн Кыргызстандын көп региондорунда жеткиликтүү болуп өткөрүп атабыз. Негизинен жаатуунун түрү боюнча, салттуу түрү боюнча көп мамлекеттер кызыктар болуп баягы көп мамлекетте жакшы эле өнүгүп келатат азыркы күндө. Белгилей кетсек, өлкө эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгы Чуңкурчак жайлоосунда белгиленет. Анда 7 облус жана 2 шаардан келген чыгармачыл топтордун катышуусунда спорттук маданий иш-чара конкурстук негизде өтөт. Ар бир чыгармачыл топ Кыргыздын тарыхый жана маданий баалуулуктарын тартуулашат. Исак Торатбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын ардагерлеринин курама командасына кошулуп, КМШ өлкөлөрүнүн футбол боюнча ардагерлери командасы менен беттешет. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына карата уюштурулган футболдук беттеш 30 августта Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп 18:00 башталат. Футбол ардагерлеринин оюну акысыз болору жана саат 20:00 башталары айтылды. Ноокат районундагы Бел айыл өкмөтү элет элени медициналык кароодон өтүү мүмкүнчүлүгүн түздү. Аймактан ден соолугуна кам көрүүгө чамасы келбей жаткан жашоочулардын басымдуусун аялдар түзөт. Атайын уюштурулган медициналык кароодон 300гө чукул жашоочу өтүп, дарыгерлердин кеңеш алышты. Бул демилге өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата айыл өкмөт тарабынан уюштурулган. Жашы 85ке чамалап калган Касиет апа шаарга барып, медициналык кароодон өтүүдөгү кезектен тажап, дарыгерге келе албай жүргөн. Дени сак эл кербенин уккан эне акысыз текшерүүдөн өтүп, ден соолугуна кам көрүп жаткан кезде Касиет апанын неврологиялык оорулары соңку жылдары козголгону байкалгандыктан дарыгерден кеңеш алып, медициналык көзөмөлдөн өттү. Жашы улгайган эне элет жериндеги калктын ден соолугуна кам көргөн акысыз акциялар уланса дейт. Аялдардын ден соолугу үчүн жаштарыбыз көбүнчө анан аялдар мына карыгандар келе албай атат үйгө. Ошон үчүн булар чакырып атат, келгиле бүгүн көрүнүп агыла деп, шуларга дагы рахмат. Анан келгенибиз кеп калдык, машинеси бар, машинеси жогу, алги балалар чакалысы жок, бирөөгө кира кылбам келип атат. Ошону ар ким өзүнүн жаныңа күйүп, мына ушуларга рахмат айтабыз да биз. Медициналык кароого өзгөчө жаш аялдар көп кайрылышты. Дарыгерлер дартты аныкташ үчүн атайын медициналык жабдыктарын ала барышкан. Бир күндүк кербенде 300дөн ашуун айыл тургундары медициналык кароодон өткөрүп кеңеш берүүгө жетишти. Ноокат районунун Бел айыл өкмөтү ден соолук кербенин шаардагы жеке клиникалардын дарыгерлери менен бирге ишке ашырды. Элет жериндеги айымдардын ден соолугуна кам көрүү, ден соолугун чыңдоо боюнча ушул эң негизги максатыбыз ошол. Азыр биздин ушул гинекологубуз келди. Өзүбүз ушул биринчи керек болгон баардык ошо одноразовый расходный материалдарыбызды алып келип, ошо аялдарды акысыз көрүп жатабыз. Ошондой эле акысыз ЭКГ, акысыз УЗИ аппараттарынан да көрүп жатышат. Бизде бүгүнкү шартта ушул кардиолог, невропатолог, ревматолог, окулист, терапевт врачтарыбыз келди. Жергиликтүү бийлик акцияны эгемендүүлүк күндүн урматына уюштурган. Элет жеринде социалдык аз камсыз үй бүлөлөр көп болгондуктан шаарга барып көрүнгөнгө көпчүлүктүн шарты жоктугу эске алынган. Ал эми айыл өкмөттөгү 2 үй бүлөлүк дарыгер борборунда медициналык аппараттар жана адистер жетишсиз. Жаш келиндерибиз бар, көп балалуу, шаарга жете албаган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Ушуларды акысыз медицинский ошо кароодон өткөрүү максатында ушул айыл өкмөт өзүбүз демилге көтөрүп, ушул иш-чараны 688 калкыбызды 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тейлейт. Бир үй бүлөлүк дарыгерлерибиз ошо Бел айыл аймагында жайгашкан, ал экинчиси Кайрагашта жайгашкан. Бир канча бизде жок дарыгерлерди алып келип, элибиздин ден соолугун кам көрүү максатында жакшы акысыз текшерүүдөн өтүп консультация берген учуру. Бизде азыркы күндө кайсы жерге эле барбайлы убакытты талап кылат. Канча бир акча коротуш керек, кезек турат, кезекке турушубуз керек дегенде, бизде бул жерде чет айыл жергеси болгон үчүн 2 эле үй бүлөлүк дарыгерлер бардыгы элди тейлейбиз да. Анан азыр бул жерде бизде жок адистердин бардыгы келген да. Биз азыр үй бүлөлүк эле дарыгербиз да экөөбүз. Анан азыр бардыгы ошол мен айткан
узкий специалисттердин баардыгынан элдер жакшы консультация алып атышат. Ден соолук кербинин уюштуруу аркылуу калк арасында ар кандай ооруларды алдын алуу чарасы көрүлөт. Элет тургундары жеринде гинекологиялык, терапиялык жардам алып, ошондой эле УЗИ жана ЭКГ диагностикасынан өтө алышты. Калк саламаттыгына кам көргөн социалдык долбоорлорду тынымсыз өткөрүүнү жергиликтүү бийлик колго алган. Бел айыл аймагындагы 4 айылда 2295 кожолук бар. Элеттиктердин басымдоосу дыйкан чарба менен алектенет. Абдумалик Базарбаев, Элемин Акбаев, Ош ТВ. Индияда Нью-Дели аймагына мыйзамсыз курулган деп бүтүм чарылган асман тиреген 2 имаратты жардыруу жолу менен кулатышты. Жергиликтүү журналисттер өлкөнүн тарыхында мындай иш биринчи ирет болуп жатканын маалымдашты. Маалыматта 103 метрлик бул эгиз имаратта 900 батир менен 20 дүкөн жайгашканы айтылган. Бул аракет 2021 жылы чыккан соттун чечиминин негизинде жасалып жатат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дүйнөдө дагы кандай окуя кабарлар орун алууда? Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев таныштырат. Кутман кеч, сөз сизде. Рахмат Азамат мырза. Ардактуу телекөрөрмандар, аалам алкагындагы урунттуу окуяларды тизмектеген дүйнө жаңылыктарды түз эфирде улантабыз. Бизде калып туруңуз.